Кыргызстанда жасалган брендин ИАЭП өлкөлөрүнө таанытып жаткан жеңил өнөр жай тармагы акыркы 20 жылда арышын кенен жайды. Бара-бара сапаты жакшырып, атаандаштыкка туруштук берип келүүдө. Аталган тармак өлкө атын алыска гана таанытпастан, жумушсуздук маселесин акырындан чечип жатат. Бирок миңдеген жарандарды иш менен камсыз кылган жеңил өнөр жай мамлекет тарабынан колго алынган эмес. Ипотечный кредит менен эгерде ипотекага квартира беришсе деп бар ошол сөздү именно бизден населе кетип аткандан аселайым ошол проектинде бар экен ал. Бизде биринчи көйгөй ошол баарына квартира болуп атат. Квартирабыз болсо баары болот дейт. Курсагыбыз тоет, жылуу жумшак жерде жаткыбыз келет. Тигүүчүлөргө социалдык пакеттерди берүү Асель Атабекованын алдыга койгон максаты. Ал Кыргызстан партиясынан депутаттыкка аттанууда. 2005 жылдан бери жеңил өнөр жай тармагында жүрүп, бул жааттагы көйгөйлөрдү жакшы билет. Учурда өлкөдө тигилген товарлар коңшу мамлекеттерде гана сатылып жатса, жакынкы жылдары Европага чыгаарына ишеничи чоң. Биз өзүбүздүн жолубузду дагы билишибиз керек. Биз кайсы жагынан өнүгүшүбүз керек. Биз ошо негизи эле если бренд катары өнүгөбүз десек, биз алар менен бир катарга турушубуз керек. Аны бизге экономика позволять эте албайт. Биз чындыктын көзүнө карашыбыз керек. Бирок биз ушул Россия үчүн, Казакстан үчүн фабрикалар болуп беришке толук мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ошон үчүн жумушубузду, күчүбүздү кайсы жолду көздөй биз багытташыбыз керек, кайсыл жагына биз күч салышыбыз керек, кайсыл жагында биздин мындай киченекей слабостьларыбыз бар, ошонун баарын билишибиз керек да. Кыргызстан партиясы өз эмгеги менен ийгиликке жеткендерден куралган. Партия бир адамга байланган эмес, курамы ийгиликтүү ишкерлерден туруп, өлкө экономикасын алдыга жылдырып келүүдө. Бирок бул менен токтолуп калбайт. Келечекке койгон пландары тууралуу Канат Исаев шайлоочуларына айтып берди. Кыргызстанда партия көп, не көп партия көп. Бирок Кыргызстан партиясы реалдуу түрдө өндүрүшкө, өнөр жайга салым кошуп келаткан партия. Карагыла башка партиялардын жетекчилерин. Бирөөнүкү банкы бар, бирөөнүкү соода тармакта көп инвестиция кылган соода борборлору бар, базарлар бар. Бирок өндүрүш менен өнөр жайга биздей салым кошкон бир да партия жок. Экономиканын локомотиві баарыңар жакшы билесиңер. Бул өнөр жай менен өндүрүш. Реалдуу түрдө бул тармакты биз өнүктүрбөсөк, мамлекеттин экономикасы эч убакта оңолбойт. Мындай жолугушуулар өлкөнүн бардык аймактарында жүрүп жатат. Талапкерлер эл үчүн программасынын артыкчылыктарын айтып беришүүдө. Алдыга койгон максаттар менен таанышкан эл бир добуштан Кыргызстан партиясын тандашты.